Ассаламу алейкум, кадырман телекөрүүчүлөр, урматтуу мусулман туугандар. Улуттук биринчи каналда ыйман сабагы берүүсү өз көрсөтүүсүн баштады. Аны мен Максат Атабаев алып бармакчымын. Бүгүн биз айымдардын коомдук орду, жоолунук салынуу адептери жана никап мыйзам маселелерине байланышкан суроолорго жоопторду алмакчыбыз. Ал үчүн биздин куттуу студиябызга Мутакалим уюмунун жетекчиси Жамал Фронтбек кызы келип отурат. Эфирибизге кош келипсиз. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Силерге да рахмат чакырганыңыздарга. Жамалжы, мынакей сиз багы жоолук маселесин абдан мындай басым жаза ушул жаатта абдан бир активдүү иш алып барып келесиз да. Анан кийин алгачкы эле суроо ушундай болсун, кыргыз аялын 21-кылымда кандай элестетесиз, кандай көрөсүз? Ушу суроодон баштабайлыбы? Мейли, чоң рахмат. Албетте мен кыргыз аялын мындай бир билимдүү, эрктүү, бир докторский жазып аткан, дүйнө кыдырган, бир колу бейшикти кармаса, бир колу ушул дүйнөнү, жерди айлантып аткан бир айымды элестетем да. Кыргызстанда диндеги жоолуктун орду кандай бүгүн? Мынакей сиз башында багы жанагындай багы паспортко чейин ушундай аялдар жоолук тагылсын деп абдан бир катуу чуркаган айымдардын бирисиз да. Ушул жаатта кандай? Эми албетте биз негизи эле Кыргызстанда шүгүрдешибиз керек. Мен абдан сыймыктанам. Ошол мен Кыргызстандын жараны болуп, Кыргызстандын айымы болуп калганыма. Анткени ошол Орто Азия чөлкөмүн карап көрсөк, бир гана Кыргызстанда жоолукка тыюу салынган жок да. Мектептерде болобу, институтта жоолукчан окуса болот. Азыр мына жогорку кеңеште депутат болуп жоолукчан биздин айымдар болуп туруп атат. Албетте тарыхты карап көрсөк, ушул 30 жылда биз эки президент менен ошол паспортко түшүүгө дагы 300 миңден ашык кол топтоп ошондой бир чоң иштер болгон да. Бирок биздин мамлекет ошол мыйзамды сыйлап, демократиялык мамлекет, бул дин эркиндиги деп бизге ошо талабыбызга жооп берип, эч тыюу салбай, ошол биздин жоолугубуз менен татынакай ушул убакка чейин билим алып салынам деген кыздарга тыюу жок. Чоң рахмат. Жамалжы, мынакей коомчулукта буга чейин дагы бир багы катуу талкуу да жаратты. Негизинен аял заты никапты салынууда өзү чечим кабыл алыш керекпи? Негизи кандай бул боюнча? Эми албетте бул жоолук маселеси, бул фарз дейбиз, бул бизге бир эмес эки аятта келген аялдарга, мусулманмын деп өзүн эсептеген аялдарга бул парз болуп түшкөн да, намазда, орозодо. Ошон үчүн айымдар ошол авраттарын жаап жүрүшөт. Бирок биздин Абу Ханифа мазхабында ошол аялдардын жүзү жана ушул колу авратка кирбейт. Муну биз ачып эле жүрсөк болот. Анткени эгерде бул уяттуу жер авратка кире турган болсо, биз намазда дагы никап тагынып, бетибизди жаап окушубуз керек эле да. Бирок биз намазда жүзүбүздү ачып эле, колубузду ачык эле намаз окуйбуз. Демек, бул маселе биздин шариятыбызда мустаап маселеси болот. Ким кааласа муну салса болот. Аябай чоң сооп табам десе. Мисалы, ажыга барганыбызда деле ошол таваф кылып атканда дагы никапчан жүрсөң, сага бир штрафтык бир санкциялар бар да. Сага полиция айтат, никабыңды ач. Бул мүмкүн эмес, мүмкүн коопсуздук маселеси ал мамлекеттин өзүнүн. Демек, бул жерде биз ошол Аллахтын астында кара ташты тегеренип атканда дагы жүзүбүздү ачтырып аткандан кийин бул маселе өтө мындай бизге буйрук болуп, ушуну кылгыла, болбосо күнөөгө батасыңар, динден чыгып кетесиңер деген маселе эмес да. Ошон үчүн биз ошол жоолук маселесине келгенибизде бул фик маселесине келип атат дагы. Анан ошол жерде ошол жоолук бул парз, бул анык келип атат. Эки аят менен, хадистер менен тастыкталып, эми ошол никап маселеси бул мустаап маселеси болгондуктан бул жерде көп талаш тартыштар бар да шариятта дагы. Бирок бул жерде дагы муну эч ким жок, сени ушуну сен кылышың керек деген маселе эмес. Бул сенин каалоо тилегиң да. Эми албетте көп айымдар муну мисалы
мен илимдүүрөөкмүн же болбосо ошол башка мамлекеттердин алардын бир үрп адатын көрүп келип анан көнүп калып мен ушундай жүрүшүм керек деген болгондор бар. Ал мен ойлойм бул маселеде биздин коомчулук мүмкүн дайын эмес кабыл алууга. Экинчи маселе азыр ошол жаңы мыйзамда дагы ошол идентификация кылышыбыз керек. Биз Кыргызстандын жарандарын деген үчүн дагы бул ошол никап маселеси чыгып атат да. Ошол жерден дагы ошол коопсуздук маселесине келгенде, демек биз айымдар өзүбүз ойлонуп көрүп, демек бул коопсуздук болуп аткандан кийин, никап маселеси парз болбогондон кийин бул бизге керекпи деген суроолорду беришибиз керек. Анан мен ойлойм мындай бир түшүндүрүү иштерин болсо аялдар акырындап бул нукка түшөт да. Анткени бизде өзгөчө мындай Орто Азияда ошол паранжа маселеси болчу, бирок никап маселеси кийинирээк келип атат. Анан бул дагы ошол жүзүн жабууда дагы башка мүмкүн бул адет маселесине киргендиктен бул парыз маселе эмес. Ошон үчүн биз айымдар аябай ойлонушубуз керек да. Анан эгерде окуйм десе, билим алам десе, жолукчан окуу, бардык нерселер бар, бирок өтө аша чаап кетиштин да мүмкүн азыркы учурда кереги жок. Чоң рахмат. Жамалжы, мынакей акыркы учурларда коомчулукта багы биздин айымдардын билимге болгон, диний билимге болгон умтулуусу абдан күч алып баратат да. Кайсы жерде болбосун багындай билим алып өзүнүн шариаттык билимдерин жогорулатып аткан биз айымдарды көп көрүп атабыз да, көп кездештирип атабыз. Андан кийин ушул көрүнүштү сиз кандай баалайсыз? Мен ойлойм бул ошол замандын мүмкүн жетишкендиги, мүмкүн алардын рухунун каалап атканы, бул жаман нерсе эмес. Эгерде ар бир жаран өзүнүн динин үйрөнгүсү келип атса, албетте ислам дини бул билимди талап кылат, илимди талап кылат. Алар билим алыш керек, окуш керек. Анан ислам динин мусулман болосуң, бирок толук мусулман болуш үчүн сен төрөлгөндөн баштап көргө чейин билим алышың керек да. Эгерде сенин билимиң жок болсо, мисалы намазды тууралаш үчүн ошол китабы салатты окуш керек, фикты окуп намазыңды тууралайсың. Анан китабы сам орозо окуп келсе, орозону туура кармаш, дагы билим алыш керек. Анан ажыга барам десең, дагы билим алыш керек. Турмушка чыгам десең, никени окуш керек. Ажырашам десең, Кудай сактасын, талак китебин билиш керек да. Анан мүлктү бөлүш, ошонун баары бул чоң илим, билим да. Ошон үчүн ислам дининде аял кишилер өзгөчө билимдүү болуш керек, билим алыш керек да. Ошон үчүн дагы биздин коомчулуктагы ошол Кыргызстанда критикалык ой жүгүрткөн бизде айымдар, негизинде биздин жарандар өтө көп. Ошон үчүн алар түшүнүп атат. Мен динде толук динимди кыла албайм, толук мен жараткан эгеме ибадат кыла албайм, эгерде билим албасам деп. Ошон үчүн алар билимге аябай умтулуп атат. Экинчи маселе бар, биз бул жерде ошол билим алуу тартибин түзүп беришибиз керек да. Алар кимден билим алыш керек, кандай устазалардан, кайсы багытта, кайсы мазхабта, кайсы акыйданы окуп атышат, Куранды туура окуп атабы эрежелери менен, анан анын аркасында бир шарлатанство же болбосо алар бир алдамчы жолуна түшүп кетпеш керек. Ошонун баарын бир нукка салып берип, ошолор кийин ошол ислам динин билим алып атып, сүйүп кетүүгө мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз керек да. Тескерисинде жаман көрүп калбаганга да. Ошон үчүн мен ойлойм бул жерде ошол мамлекет, муфтиятыбыз дагы, диний уюмдар дагы аябай көп иштерди кылып атат да. Эми муну дагы бара бир нукка салыш керек. Жамалжы, мынакей азыр сиз суроого абдан так жооп бердиңиз. Бүгүнкү күндө айымдардын билим алып аткандыгы, жанагындай билим алып атат, сиз айткандай баягындай ар кандай баягы хужрави тартипте үйлөрдө билим албаса, мынакей мыйзам коомдук жайлардан, медреселерден, жанагындай атайын каттоодон өткөн мекемелерден диний билим ала берсин. Бул жак ачык. Баягы сиз айткандай мазхаб, акыйданы кайсы устазадан алып атат. Ошол жактында дагы мыйзамдай бир жөнгө салды да бул жагынчы. Сиздин оюңузча, эгерде жанагындай билимсиздиктен же билимдүү болсо аял, никап маселеси келип чыкпайт беле деген бир суроо да. Бул жерде ошол айымдар көпчүлүгү эле ким кандай окутса ошол багытка кетти. Аялдар менен иштөөдө эми эркек кишилер алардын офисине бара албай же бир өтүп аткан сабагын тим эле угуп отура албайт да, анан күйөөсү эмне дейт деп, ошол менен бул мында аксап калды да. Экинчи маселе ошол ковидтен кийин бизде
деги эле дүйнө жүзүндө онлайн формат күчөп кетти да. Анан ошол онлайн форматта дагы азыр көпчүлүгү барганга убактысы жок, Америкада отуруп эле сабак алгысы келет, эртең менен 1 саат. Ошол онлайн форматта күчөп кеткенде дагы ошо туура эмес түшүндүрүүлөр да аябай көбөйүп кетти да. Ошол онлайн форматта дагы устаздарды дагы, устазаларды дагы бир багытка салыш керек болуп атат да азыркы учурда. Анткени булар дагы ошол көпчүлүк бир туура эмес нерселерди айтып, биздин коомчулукка туура келбей турган нерселерди, биздин мазхабка карама каршы келе турган, деги эле мыйзамга туура эмес келе турган нерселерди айтып атып эле анан адамдардын ортосунда ошондой нерселер жаралып кетти да. Негизинен багы коомчулукта багы ислам аялдардын укугун чектейт деген да бир кептер бар да. Сиздин оюңузча кандай? Мен буга такыр макул эмесмин. Мүмкүн өзүм ошол динде жашап жүрөм канча жылдан бери, 30 жылга жакын. Мисалы үчүн ошол Курани Каримди алып көрсөк, Ар-Риджаль деген сүрө жок да. Бирок Ан-Ниса деген чоң сүрө бар да, аялдарга тиешелүү. Демек ошол аялдардын укуктарын, мүмкүнчүлүктөрүн ислам дини тескерисинче аябай кеңейтип берет да. Мисалы үчүн көп эле маселелер бар. Ошол эң биринчи ошол бизге пайгамбарыбызга аят түшкөндө да икра деп буйруп атат да. Бирок эркектер эле окусун, аялдар бурчта отургула деген жок да. Баарына буйруп берип атат. Же болбосо билим алгыла, талабул илму фариза деп илимди талап кылгыла деп атат. Анан кийин бул хадисти шарктаганда эркекке да аялга дагы деп шарктап атат да. Демек бул жерде ошол бир эле эркек кылсын, аялдар отурсун эмес, тескерисинче ислам динде аялдардын укуктары өтө көп да. Мен мисалы ошол араб мамлекеттерине барып, ошол араб аялдар менен көп сүйлөшүп калсам, алар айтат да, мисалы силер ошол Орто Азияда аялдар дейт, тамак да жасайсыңар, иштейсиңер, минтесиңер, кантип жетишесиңер дейт да. Бизде болсо үйүңдө канча жумушчуң бар дейт, сен ушунун баарын кылганга дейт да. Бирок бизде ошол Кыргызстан аялдар күчтүү да, баарына жетишет. Ошон үчүн аялдарга эчтемке тыюу салынган жок да. Алар өзүнүн ишин кылат, өзүнүн мындай бир укугун коргойт. Мисалы, мен мусулман аял катары, Кыргызстандын жараны катары мен эч качан эч бир укугум тебеленген жок да. Мисалы, мен кааладым, ислам институтун бүттүм, кааладым, экономика илимдеринин кандидаттыгымды жактадым. Мага эч ким сен жоолук салындың, сен кирбе деген жок. Көп эле президенттер менен деле жолуктук. Эч ким жок, сен жоолуксаң, мусулмансың, үйүңдө отур деген жок да. Мен ойлойм, бул жерде тескерисинче мусулман аялдардын мүмкүнчүлүгү өтө чоң, бирок алар жалкоо болбой билим алыш керек да. Билимге умтулуш керек. Умтулуш керек. Сиз өзүңүз кандай учурларда дин менен коомдун ортосунда тең салмактуулук табууга аракет кыласыз? Мен негизи эле эң биринчи мыйзамдуулукту коем да. Анткени ошол эгерде мыйзамдуулук болсо, бул мамлекет ар бир өзүнүн астындагы жарандардын каалаган динге ишенгенге мүмкүнчүлүк түзүп берет да. Ошон үчүн бул как зонт да мамлекет. Эгерде ал зонтик болуп мыйзамдуулукту түзүп берсе, анын ичинде дин эркиндиги менен ар бир каалаган башка диндегилердин баары өзүнүн динин тутканга мүмкүн да. Бирок эгерде ал ошол мамлекеттин мыйзамын бузса, демек бул туура эмес конфликт болуп кетет. Бирок биздики ошол демократиялык мамлекет болгондуктан биз өзүбүздүн динибизди түшүндүрүүгө аракет кылышыбыз керек да. Эмнеге сен жоолук салынасың, эмнеге сен намаз окушуң керек, эмнеге дегенде ошолорго эгерде сен дин эркиндиги катары бул эми дүйнө жүзүндө негизги адамдын укуктары да, ошол нерсени биз эгерде жеткизе алсак, мен ойлойм, биздин тажрыйбабызда ушу жоолук маселесине биз жеткизе алдык да. Ошон үчүн буга тыюу салган жок. Демек биз ошондой жеткизе алганга дагы ошол инструменттерди үйрөнүп, окуп, ошону туура жазганды билишибиз керек. Эң сонун жооп. Жамалжан, мынакей биздин мамлекетибизде президенттик администрациядан тартып, өкмөт үйү болсун, башка жайларда дагы мамлекеттик ведомстволордо айтайын, намаз окуучу жайларды түзүп берген да, өзүнүн кызматкерлеринечи. Анан каалаган жерине барып деле мисалы намаз окушуп, ошо мамлекеттик мекемеде иштегендер деле жума намаздарга келип, ээн эркин намаз окуп жүрүшөт, эч кандай кысым жок. Айтайын дегеним, мынакей жаңы мыйзам кабыл алынды. Бул 2008 жылдагы кабыл алынган мыйзам дагы толукталып, дагы бекемделип, коомчулуктагы бүгүнкү ошол убакыттан бүгүнкү күнгө чейин жаралган көйгөйлөрдүн баары эске алынып, анан бир комплекстүү бир мыйзам кабыл алынды. Бул мыйзам боюнча сиздин пикириңиз кандай? Мен ойлойм, бул мыйзам негизи эле
мындай коопсуздук маселеси боюнча өтө керек болчу. Эми албетте бул тартипке салуу, ошол экел бир багыт берүү, анан эң негизгиси ошол биздин Кыргызстандагы өзүбүздүн бир стратегиялык жактан дагы бул өзүнүн чоң бир мөңөсүн берет го деп мен ишенем да. Анан бир гана биз ошол коомчулуктарга түшүндүрүү иштерин жасашыбыз керек. Эгерде биздин мамлекет күчтүү болбосо, жарандар анын мыйзамын сыйлабаса, биздин мамлекет ошол өзүнүн чөлкөмүндө өзүнүн бир күчүн, мүмкүнчүлүгүн, армиясын, ошол жарандардын күчтүүлүгүн көргөзө албайт да. Анан бул жерде дагы биз ошол жарандарыбыздын дагы алардын өзүндө жүрөгүндө жарандуулук сезимди ойготушубуз керек болуп атат да. Ал Кыргызстандын жараны экенин, ал ошол мамлекетти сүйүш керек экенин, ошол мамлекетти даңазалап көтөрүш керек. Эгерде сен мамлекетиң жок болсо, эгерде сен ошол мамлекетиң күчтүү болбосо, сен кайсы жакта диниңди айтасың, кайсы жакта өзүңдүн ишиңи алып барасың. Ошон үчүн биз бул албетте мүмкүн кээ бирөө үчүн бул мыйзам убактылуу оор көрүнөттүр. Бирок кийин түшүнүп бир системага салынып калгандан кийин мен ойлойм адамдар артын карап калчыганда бул бизге керек эле экен. Ошондой бир өзүбүздүн бир ой жүгүртүүбүз болуптур, өзүбүздүн бир багытыбыз болуптур. Бизге бир башка мамлекеттердин мындай бир ички иштерге кийлигишүү азайыптыр деген бир түшүнүктөр болот да. Муну үчүн биз баардыгыбыз иштеп, түшүндүрүп, комплекстүү түрдө жарандарга түшүндүрүшүбүз керек. Анан албетте көпчүлүк учурда азыр эми бирөө үчүн бир жаман болушу мүмкүн, бир меники мындай болчу деп, анан биз көпчүлүк учурда дагы мыйзамга баш ийгибиз келбей коет, кыргызчылык кылып, бирок бул жерде ошол мыйзамга баш ийүү, мамлекетти сыйлоо, өзүнүн жаранын, бул жерде бул мыйзам ислам динин кыскан жок да. Кааласаң намаз оку, сиз айтмакчы Жогорку Кеңеште быйыл хатымдар болуп атат, депутаттын баары ифтарларда ооз ачтырып жүрүшөт, баары орозо кармап атат, эч ким жолук бар, сен бар чык деген жок, дресс-кодко кирбейт деген жок, мисалы да, же сен намаз окуйсуң, мындай жумушка келбейсиң деген жок. Бул жерде ошол адамдар дагы жашап аткан мамлекетинин мыйзамын сыйлаганды кичине үйрөнүшүбүз керек да. Анткени кошуна кээ бир мамлекеттерди карап көрсөңүздөр, ошол жума намазга бара алышпайт, орозосун кармай алышпайт, 5 убак намазын көчөдө окуй алышпайт, кетип бараткан эле бир кафесине отура калып окуй алышпайт. Баары чоң көйгөй, анан көрбөгөндүктөн адамдар айта беребиз да, бизде аябай мындай демократия мындай болуп кеткен, анан кээ бир учурда дагы өтө көп нерсени да каалап кетебиз да. Мүмкүн бизге бир алтын ортолукту кармап, анан өзүбүздүн иденттүүлүгүбүздү дагы өнүгүп өстүрүп алганга мен ойлойм бул мыйзамдын салымы чоң болот. Менин соңку суроом болсун. Айрымдар багы бүгүнкү күндө соц тармакта карап атпайбызбы? Бул мыйзам диний ишмердүүлүккө чектөө катары кабыл алып атышат да. Ошо комментарийди окусаң эле ошол жок, бул мыйзамдын кереги жок, бул мынтеткен никапты чечтип атат, жоолукка тыюу салынган деп никапты коюлуп бияка жоолукка кетип калды да, соц тармактачы. Сиз бул жакта багы ушул адис катары буга кандай баа берет элеңиз? Эми бул жерде мындай да көпчүлүк адамдар ошол мыйзамга баш ийип жашап көргөн эмес да. Анан аларга бул бир кыйынчылык, анан кийин ошол жоолукту да кошуп мындай бир элди дүрбөткүсү келип атат, ошондой бир маселелер болуп атат деп мындай калп нерсени эле чыгарып атат да. Бирок өзлөрү ошол мыйзамды карап, окуп, эмне себептен бул болуп атат. Мисалы үчүн, эгерде сен диний уюм эмес болсоң, сен диний иш-чара өткөзбө. Мунун эмнеси жаман? Сен диний иш-чара болуп өт, регистрациядан отчетуңду тапшырып тур, бир жылда бир, бул сени күнүгө отчет тапшыр деген жок да. Бир жылда бир жазып коесуң, берип коесуң. Мунун баары мыйзам, бул ар бир өзүн сыйлаган мамлекетте бар да бул нерсечи. Анткени муну көзөмөл кылыш керек. Бул кайра эле келсе ошол жарандардын коопсуздугу да. Дипломдору жок, же бир туура эмес иштерди кылып аткан, мүмкүн мамлекеттин саясатын колдобой аткан бир жамааттарга бул жакпашы мүмкүн да. Бирок негизинен бул Кыргызстандын жарандарынын коопсуздугуна керектүү, аларды кайра ошол сактап калуу үчүн көп жакшы нерселер бар да. Муну түшүндүрүп, акырын
жумундап эми муну алар көнүп калганда 5 жыл каалаган кылып эми аны мындай бир багытка нукка салышка бул чоң иш да. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү эфирдин жүрүшүндө ошол жоолукка, никапка жана мыйзамга байланышкан бардык маселелерге Мутакалим уюмунун жетекчиси, белгилүү диний жакта иш алып барган айым Жамал Фронтбек кызы жооп берди. Келерки эфирлерде улуттук каналдан жолугушканча сак саламатта болуңуздар.